Биз кимбиз? Биз эл жүрөгү коомдук кайрымдуулук фондубуз. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталып, закондуу түрдө өз иштерибизди жүргүзөбүз. Эмне иш алып барабыз? Атыбыз айтып тургандай, кайрымдуулук менен алектенебиз. Тактап айтканда, билим тармагында. Биз билимди кимге беребиз? Билимге муктаж, бирок мүмкүнчүлүгү жокторго. Алардын көпчүлүгүнүн ата-энесинин шарты жок. Көп балалуу, жалгыз бой эне же болбосо мигрант болушат экен. Бизде өлкөбүздө билим бекер деп айтабыз, бирок чындыгында андай эмес. Анткени билимге керек болгон, мектепке керек болгон форма, андан кийин китеп, дептер, ручка, карандаш, сумка, анын баары чындыгында бекер эмес. Ошол себептен биз окууга керек шаймандардын баардыгын алып берип, билим алуусуна, окуучулардын, өспүрүмдөрдүн билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүүгө аракет кылабыз. Ошол нерсеге ниет кылып, ошого ишенебиз. Элден бизге эмне керек? Элден бизге ишеним. Эң биринчи түрдө бизге ишеним керек. Андан кийин колдоо, анан түшүнүү. Биздин максаттарыбыз кандай? Биздин максатыбыз статистикага таянсак, оор жумушта иштеген, базарда тачка түрткөн, оор жумушту көп иштеп, ден соолугунан айрылган көпчүлүк жарандарыбыз жаш кезинде толук кандуу билим ала албай калышкан. Келечекте бул нерсени азайтуу максатында биз жаштарга билим алууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү пландап, ушул нерсеге аракет кылып жатабыз. Биздин үстүбүздө ким бар? Эң кызык суроо. Бардыгы беришет. Биз өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, ишенгенибиз дагы, таянганыбыз дагы кыргыз жана Кыргызстан элдери.